Жашы жетелек жатып жумушка тартылган балдардын саны 50 миңге жетет. Алардын дээрлик жарымы мектепке барбайт. Ал эми 8 миңинин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү да жок. Демек бул балдар расмий катталган да эмес. Аткаминелер болсо жардамга муктаж үй бүлөлөргө жардам бере албай жатканын бирдиктүү маалымат базасынын жоктугу менен түшүндүрүп актанып келет. Бул иштер жергиликтүү деңгээлде аткарылууга тийиш дешет адистер. Без айыл окууга айыл өкмөттөрүндө иш алып бармайынча балдарга байланышкан көйгөйдү чечүү мүмкүн эмес. Себеби Кыргызстандын калкынын 60% ашууну айылдарда жашайт. Демек балдардын басымдуу бөлүгү да ошол жакта. Ата-энелер кайсыл жерде жашап, иштеп жатса, ошол жакта көйгөй курч турат. Андыктан борбор калаада туруп алып, маселени чечип жатабыз дегенге ишенүүгө болбойт. Ал эми үй бүлөлүк зомбулукка кабылган балдардын саны жыл өткөн сайын өсүп барат. Мурдагы жылдары 100дүн тегереги болсо, былтыр жыл башынан берки фактылардын саны 1000ге чукулдаган. Бирок вице-премьер-министр Дамира Ниязалиеванын бул боюнча маалыматы таптакыр башкача. Всего зарегистрировано преступление. Балдарга карата кылмыштар боюнча 2012 жылы 1333 факты катталган, 2013 жылы болсо 1045 факты. Ал эми 2014 жылы болсо 909 факт болду. Бул балдарга карата зомбулуктун саны кыскарганынан кабар берет. Ал эми укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылдын 4 айында эле балдарга карата сексуалдык мүнөздөгү кылмыштардын саны 60ка чукулдаган. 20дан ашуун жеткинче көз өмүрүн кыюуга чейин барган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 10%га жогору. Ага кошумча чындыкты коомчулукка жарыялаган дарыгерге кысым көрсөтүлүп, иш козголуп жатканы коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Бишкектеги балдар клиникасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков бейтапканага келип түшкөн секелек кыздардын зордукталганын маалымат каражаттарына билдире коем деп таланды да калды. Саламаттыкты сактоо министрлиги да маалыматты ачыкка чыгаргандыгы үчүн зекиген деген маалыматтар бар. Экспертиза чыкпайдан массалык маалымат берүү андай туура эмес болуп калат. Саламаттык сактоо министрлиги эч кимге эч качан кысым көрсөтпөйт. Балдарга болгон зомбулук биздин негизги күрөшүбүздүн бири. Бирок бейтап ооруканага келген соң текшерип диагноз коюу дарыгердин милдети дешет укук коргоочулар. Андыктан ак халатчандарды өз милдетин аткаргандыгы үчүн айыптоо акылга сыйбаган нерсе. Ал эми кылмышты жашырып жапкандан кийин балдардын укугу тууралуу сөз кылбай деле койсо болот. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.